Барактан көчүп чыккан тургундар үчүн жаңа элдин курулушу башталды. Кечээ 6 майда президент Садыр Жапаров жаңа элдин курулушуна капсула салып кеткени маалым. Албетте бул тарыхый учурдун барак эли үчүн мааниси зор. Барак айылы Өзбекстандын аймагында жайгашкан эксклав болгондуктан анын тургундары жарым-жартылай оочуда калып, көп жылдардан бери ата мекенине кирип чыгууда кыйынчылык тартып келишкен. Эми мынтип эгемендик алгандан бери чек ара көйгөйлөрүнө карабай, киндик-кан тамган жерин таштап көчүп чыгып кетпей, баракта туруктуу жашап келген кыргызстандыктар үчүн мамлекет тарабынан жаңа айыл тургузулууда. Жаңы барак болуп, жакшынакай жаңы үйлөрдө жашайсыздар буюрса. Рахмат. Эң акыркы эле көйгөй 2013-жылы бир тараптуу жабылгандан кийин элдин көпчүлүк бөлүгү сырткы аймактарына чыгып кеткен да. Ошондо баягы азыркы күндө мисалы 2013-жылы бир тараптуу жабылган болсо, ошондо туулган балдар азыр 11 жашар болуп калыптыр да. Ошол 11 жаштагы балдар 15 жашка чейинки балдарыбыз бири-бирин тааныбай калды. Мурдан бери чогуу бир айылда жашап, бир мектепте окуп, бири-бирин көрүп, күн сайын болуп турат эле. Кечинде ойношуп, футбол ойноп, волейбол, башка спорттук нерселер болуп. Азыркы күндө ушу биздин эң бирден бир кубанган нерсе, эми кайрадан айылыбыз түптөлүп, ушул жерде өзү балдар чогуу бир мектепте окуп, чогуу бир жерде болуп, элдин да жакшылык жамандык баары бир жерде болуп, ошо менен кайрадан айылыбыз түптөлгөнүн аябай биз кубанычтабыз да. Мурун ошо Өзбекстандын ичинде болчу анклав айыл болуп, азыр Кыргызстанга толук көчүрүлүп келди уже. Кала жак уже Өзбекстанга өттү. Жакшы болду, бирок могу жактан үйдө мамлекет салып бере турган болуп атат. 31-августка чейин бүтүрүп беребиз дешти. Жаңы барак айылынын курулушу 38 гектар аянтка жүргүзүлөрү маалымдалат. Анда 164 жаранга турак үй куруу үчүн 8 сотуктан жер тилкесин берүү, 100 жаңы үйдүн курулушу, ошондой эле жаңа айылдын тургундарынын жашы жеткен балдарына жер участокторун бөлүп берүү каралган. Үйлөрдүн курулушун 31-августка чейин бүткөрүү талабы мамлекет башчысы Садыр Жапаров тарабынан коюлуп, курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Мамлекеттин туруктуу өнүгүшү ошол чек ара маселесинен түздөн-түз көз каранды. Андыктан чек арадагы айылдарыбыз ар дайым өлкө жетекчилигинин көңүл чордонунда болорун мен баса белгилеп айта кетейин. Биз кийинки муундарга, урпактарыбызга аймактык бүтүндүгү сакталган, чек арасы такталган эгемен өлкөнү өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз. Жүргүзүп жаткан саясатыбыз дагы, алган багытыбыз дагы дал ушул максатты көздөйт. Урматтуу жаңы барактыктар, сабырдын түбү сары алтын дейт элибиз. Канча жылдар бою сабыр кылып келдиңиздер, эми ушул жаңы айылдан агарып, өрүшүңөр кеңейсин. Долбоорго ылайык жаңы айылдын жашоочуларына бардык шарттар түзүлөт. Мында турак жайдан сырткары социалдык инфраструктураны түзүү, анын ичинде мектеп, көп кабаттуу турак үй, спорттук объекттерди жана медициналык пунктту курулат. Элдин атынан, жеке өзүмдүн атымдан ушу президентибизге, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына, кыргыз өкмөтүнө, өзүбүздүн акимибизге, губернаторлорубузга терең ыраазычылык билдиребиз. Булар дагы аябай өз эмесин аябастан ушул жерде күн сайын ушул жерде болуп атат да. Ага чейин барак айылын ушак турак жайларын бузуп көчүрүп чыгарууга дагы бир ай убакыт берилген. Ошол убакытта дагы аябай жакшы иштер болду. Себеби кыска убакыт үчүн ушу турак жайларды, андан сырткары баягы объекттер бар да, мектеп, ФАП, башка бала бакча, мончо, ошолорду да бузуп чыгарууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамдары кирди. Алар да жатып иштешип ошол жерде бар. Андан сырткары элге жардам берди. Транспорттук каражаттары кирди. Ошо менен элдин өзүнүн жергиликтүү элдин транспорттук каражаттары тынымсыз иштеп, ошо бир айдын ичинде биз толук кандуу бардык өзүгө тиешелүү болгон нерсени алып чыгып кетти десек болот элек да. Барактыктар 2024-жылдын апрелинде Оштун Кара Суу районуна көчүрүлүп чыккан. Учурда жаңы айыл Өзбекстан менен барак айылын айырбашталган жерге салынууда. Жер Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүнө карайт. Белгилегесе Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караган барак айылы Кыргызстандын эң чоң эксклав болуп саналчу. Ал чек арадан 1,5 чакырым Өзбекстандын Анжан облусунун Коргон Төбө району ичинде жайгашкан. Асел Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош.